الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткіл аламдардың Раббиси Аллах Субханала Тағала чексіз мақтаулар пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға жана анын үй-бүлөсүнө Аллах Тағаламдын салават саламдары болсун. Биртуандар сүйүктүү пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Өткөндө акыркы сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен мусулмандардын экинчи ирет Хабашстанга хижра кылгандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Хижра деген өзү өткөндө да айтып өткөнбүз, динин сактоо үчүн мусулман эмес өлкөдөн мусулман өлкөсүнө көчүү. Же болбосо динин сактап калуу үчүн мусулман эмес өлкө болсо дагы, эгерде ошол жерде амандык болсо, ошол жака көчүүнү хижрат деп коет. Чүнүктүүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда караңыздар, бул экинчи рет хижра болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уруксаты менен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге хижрат кылат. Бул хижрат бардык момун мусулмандын мойнуна парз болгон. Бул хижратты себепсиз таштап койгон адам Аллах Тааланын алдында күнөөкөр болот. Бүгүнкү күндөгү хижраттын өкүмү кандай болот десе, бүгүнкү күндөгү хижраттын өкүмү бардыгына бирдей өкүм эмес. Бир мусулмандарга парз болсо, бир мусулмандарга мустахаб, бир мусулмандарга макруh болсо, бир мусулмандарга арам болуп калат. Кайсыл мусулмандарга парз болот десе, эгерде ошол жашаган жеринде динини шаарларыны, дининин девизлерин ачык айкын чыгарып, намазын окуй албай аткан болсо, же болбосо жума намазын окуй албай аткан болсо, Аллах Таалам парз кылган нерсени аткара албай турган болсо, ал жерден көчүп кетүүсү парз болуп калат. Ал эми мусулман өлкөсү эмес болсо дагы, бирок намаздарын окуп жүргөн болсо, дининин шаарларын ачык айкын дининин урандарыны ачыкка чыгарып жүргөн болсо, ал жерден көчүү эмне болуп калат? Фарз эмес, балки мустахаб болуп калат. Эгерде башка мусулман өлкөсүнө көчүп барууда ал адам үчүн динине, үй-бүлөсүнө пайда боло турган болсо, анда көчүп баруусу мустахаб. Бирок ошол жерде калып калуу арам эмес албетте. Ким үчүн арам болуп калат десе, алымдар, факih алымдар ушундай деп эскерет. Эгерде ошол адам өзүнүн жеринен кетип калган болсо, ал жеринде эч кандай кысым жок болгон болсо, ал жерде эч кандай динге тосук жок боло турган болсо, бирок башка өлкөгө, мусулман өлкөсүнө кетип кала турган болсо, ошол адам кетип калган себептүү ошол өзү жашап туулуп өскөн жеринде дин жеткизе турган адам калбай калса, тактап айтканда башка адамдар ошол адамга муктаждыгы болсо, диний муктаждыгы болсо, анда ал адамдын хижрат кылуусу арам болуп калат. Балким ошол жерде олтуруп, ошол өзүнүн элине, жерине динди үйрөтүүсү мойнундагы фарзы деп айтат. Түшүнүктүбү? Демек бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи рет Хабашстанга көчүргөндө 83 эркек, Аммарды эсептегенде, Аммар ибн Ясирди эсептегенде 83 эркек жана 18 аял болуп көчүштү. Жалпысынан канча болду? 100дөн ашык болду. Ошентип эмне болду? Жанагылар мусулмандар бул ирет дагы капырларга билинтирбестен акырындан чыгып кетти. Капырлар дагы бул ирет биринчи иреттей аларды кармап кала алган жок. Андан кийин капырлар, ошол капырлар дегенде максат Мекке мушриктери эмне кылышты? Жанагы мусулмандардын аман жерге барып башпаник табып алып, ошол жерде аман жайгашып калуусуну көрө албастык кылып, эптеп айлакерлик кылып, ошолорду алып келүү чарасын ойлой баштады. Ошентип Мекке мушриктери чогулуп олтуруп, эки өтө чечен болгон сөзүндө мындай сөзгө чечен болгон эки мушриктердин арасынан адамды тамдады дагы, ошолордун артынан кайтып алып келүүнү буйруп жөнөттү. Алардын бирөөсү Амро ибн Ас болсо, экинчиси Абдуллах ибн Рабия. Эң таң калыштуусу экөөтөн кийин исламга келип, экөөнүн тең исламы эң сонун абалда болот. Караңыздар, Абдуллах ибн Рабия менен Амро ибн Асты жөнөтүп, алардын колдоруна белектерди берип, анан алар ошол Хабашстанга кирип барат. Хабашстанга кирип барат. Хабаши падишасы менен Нажаши менен жолугардан мурда ошонун айлана чөйрөсүндөгү вазирлери менен, жилдеттери менен ошол жерде турган сөзү өткөр, сөзү падышага өтө турган адамдар менен жолугуп, аларга белектерди берип, аларды кылып коет, кайрап коет. Биз мусулмандарга каршы сүйлөгөнүбүздө бизди кубаттап, колдоп турасыздар. Бүгүнкү тил менен айтканда, бизге поддержка кылып турасыздар. Себеби сиздердин поддержкаңыздарга биз муктажбыз дейт дагы, жанагыларды подкоп кылып коет, сатып алып коет.
эртеле ошо падышанын алдына кирип бараардан мурда эле сатып алып коет. Андан кийин падышанын алдына кирип барып Абдулла Амро ибн Ас кийин уже сахаба болот, ал убакта мушрик болгон болот. Ошол сөзгө өтүп падышага кайрылып, "О падыша" дейт. "Сенин алдыңа" дейт, "журтуңдан безген акысыз качкындар келип калган" дейт. Алар дейт, өз коомунан качып келишти. Алар ушундай бир динди тутунду. Ал динди сен дагы тааныбайсың, биз дагы тааныбайбыз дейт. Алар сенин диниңи дагы чанат, биздин динибиз дагы чанат. Ата бабаларынын динине чанып башка бир жаңы дин менен келди дейт. Аларды эмне урук тукумдары, мындайча айтканда ата бабалары бизди буйруп дейт, ошол экөөбүздү буйруп, кайра алып келүүбүздү эмне сиздин алдыңызга жөнөттү дейт. Сизден үмүт кылабыз, сиз ошол адамдарды бизге кайрып берерсиз дегенде, жанагы Хабашидин карасаңыз, Хабаши адилеттүүлүгүн акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билген. Жана бул жерде дагы адилеттүү өкүм кылып, жанагы жерде алдындагы жан жөөкөрлөрү, алдындагы вазирлери туура айтышты, бериш керек деп айтуусуна карабастан, мен бир алардын да сөзүн угуп көрөйүнчү деди. Караңыздар, бир туугандар, бир пайда алсак болот ушул жерден. Шариатта, айрыкча шариаттан өкүм чыгарган адам бир жакты карап туруп, эмне бир жакты угуп туруп эле эч качан өкүм чыгарбаш керек. Айрыкча аял киши маселесинде, үй бүлө маселесинде, үй бүлөдөгү болгон араздашуу маселесинде эч качан бир жакты угуп өкүм чыгарбайт. Сөзсүз түрдө эки жакты угуп туруп анан өкүм чыгаруу керек. Андан дагы казыга көтөрүлгөн маселелердин бардыгында казы дагы зирек болуп, сөзсүз түрдө экинчи тарапты укмайынча өкүм чыгарбаш керек. Мол падышанын зиректүүлүгүн караңыз. Жанагы жерде ошол Меккеден делегат болуп келген элчилер, ошол эле убакта алдындагы жан жөөкөрлөрү барды колдоп кубаттоосуна карабастан, мен бир ошол алсыз болсо дагы ошолордун сөзүн бир угуп көрөйүнчү, балким алардын дагы чындыгы бардыр. Анан салыштырып көрөйүн, анализ кылып көрөйүн деген максатта эмне мусулмандардан дагы бир адамды чыгып сүйлөсүн талап кылат. Ошондо сөзгө Джафар ибн Аби Талиб радыйаллаху анху чыгат. Джафар ибн Аби Талиб бир туугандар, Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анхунун бир тууган акеси. Абу Талибтин уулу болот. Чөнтүбү бул исламды кабыл алып, ошол хижра кылгандардын арасында болгон. Ошентип жанагы Джафар ибн Аби Талиб сөзгө чыгып, аябай сонун сөз сүйлөйт. Бир туугандар, бул сөз тарыхта алтын менен жазыла турган деңгээлде эмне тарых баракчаларына жазылып калган. Ушундай сонун сөз сүйлөп, мусулмандарды ошол эмне Нажаши капырлардын, мушриктердин колуна өткүзүп бербештикке эмне себеп болгон. Ал сөзү кандайча? Ол падыша дейт, биз надандыкта жашаган, буттарга сыйынган, өлүмтүктүн этин жеген, бузуктуулуктун ушундай баткагына баткан, тууган уруктчулукту мамилени үзгөн, тууган уруктук мамилени үзгөн, кошуналык мамилени такыр өтөбөгөн, ушунчалык бир караңгы коомдо жашаган бир эл элек дейт. Акыйкатта карасаңыз, ушул айтып өткөн сыпаттардын бардыгы ушул Мекке мушриктеринде, ушул ислам келгенге чейин, жана ислам келгенден кийин дагы Мекке мушриктери, ислам кабыл албаган мушриктерде ушул сыпаттардын бардыгы табылат эле. Караңыздар, зынанын түрүнү кылышат эле. Биз социалдык абалына токтолуп өткөндө зынанын түрлөрүнө айтып өткөнбүз. Рибанын бардык түрүн ушулар кылат эле. Тактап айтканда, ушунчалык жийиркеничтүү коом эле. Бир туугандар, биз ушул китепти баштаардан мурда араптардын ислам дооруна чейинки абалына токтолуп өткөнбүз. Мындан да болсо пайда сиз менен биз ушул ислам менен араптардын ислам келгенге чейинки абалын салыштыруу үчүн айтып өткөнбүз. Караңыз, ошол жерде биз айтып өткөн нерселердин дээрлик бардыгын эмне Джафар ибн Аби Талиб Нажашиге айтып берип атат. Биз ушундай жийиркеничтүү эл элек дейт. Жийиркеничтүүлүгү акыйкатта ушундай жийиркеничтүү эле, бир туугандар. Караңыз, сиз менен биз бүгүнкү күндө угуп туруп жийиркенип атабыз ушундай абалдарына. Ушунчалык абалдары эмне жийиркеничтүү эле, биз угуп туруп жийиркенсек, караңыздар, ал сахабалар алардын арасында көрүп жүргөн ошол нерселерини, көрүп туруп жийиркенет эле, өз көздөрү менен көрөт эле. Андан кийин айтат, биз ушундай абалда жашап турган учурда Аллах Таалам биздин өзүбүздүн арабыздан дейт. Караңыздар, өзүбүздүн арабыздан дегенден максат өзүбүз ат-этегин тааныган, насабы белгилүү болгон, аманаткөйлүк, чынчылдыгылыгы менен белгилүү болгон биздин арабыздагы эң асыл тукумдуу эмне адамды пайгамбар кылып жөнөттү дейт. Ал пайгамбар эмнеге чакырды? Ошол пайгамбардын даватынан дагы эмне бир бөлүкчөсүн айтып берди. Эмнеге чакырып жатат ал пайгамбар? Ал пайгамбар мурдагы ата бабалардын динине чакырып жатабы? Же андан өзгөчөлөнүп башка нерсеге чакырып жатабы? Эгерде башка нерсе болсо, аны кандай нерсеге чакырып жатат? Джафар ибн Аби Талиб сөзүн улап, биз анын дейт тек жайын, чынчылдыгын, тазалыгын, аманатка бекемдигин билет элек дейт. Анан ал бизди дейт жеке жалгыз Аллахка сыйынууга чакырды. Көрдүңүздөр, эң биринчи сөзүн эмнеден баштады? Анын даваты
ла иляха иллаллахтан башталды. Аллахтан бөлөк эмне кудайчыларга сыйынбагыла, Аллахка гана сыйынгыла деп бир ушул нерсе менен баштады даватыны. Андан кийин биз аны ээрчип дейт, ата бабаларыбыз сыйынган таш ушундай кудайчаларды таштадык дейт. Карасаңыздар, арбактарга, окшогон мазарларга, окшогон нерселерге сыйынуунун баардыгын таштадык дейт. Ал бизди дейт, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сөзүбүздө чынчыл болууну, аманаткөй болууга, ушундай жакшы амалдарды кылып тууган уруктук мамилени бекемдеп, кошуну колоңго жакшы мамиле кылууга үндөдү дейт. Көрдүңүздөрбү, жанагы жахилият доорунда кылынган жаман ыплас амалдардын баардыгы карама каршысында эң сонуна үндөдү. Жахилият доору тууган уруктук мамилени үзгөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууган уруктук мамилени бекемдөөгө үндөдү. Жахилият доорунда кошунун акысы берилбеген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошунун акысын ушунчалык көп эскерди. Жада калса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн риваяттарынын бирөөсүндө ушундай деп айтат: Жибрил алейхиссалам ушунчалык көп кошуна жөнүндө осуят кылганда мен ойлоп калдым, ушу кошуну эмне бир күн бизде мурас алып калбаса экен деп да ойлоп калдым деген деңгээлге чейин эмне жакшы осуят кылууга буйруду дейт. Андан кийин эмне арам мамиле кылуудан тыйды, риба алуудан, сүткорлук кылуудан тыйды, зына кылуудан тыйды, жана бирөөнүн каныны акысыз төгүүдөн тыйды дейт. Биз билебиз, араб коомчулугунда кандар ушунчалык арзан болгон. Тактап айтканда, кан жөн эле төгүлө берген. Жөн эле бир аял үчүн кандар төгүлүп, кылымдар бою уланган согуштар жөнүндө айтып бердик эле бир учурда. Карасаңыздар, ошол нерседен тыйып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бизди ошондой арам канды төгүүдөн тыйды деди. Бузукулуктун баардык түрүнөн тыйды, жалган көбүркө өтүүдөн тыйды дейт. Жетимдин малын жегенден тыйды дейт. Таза аялдарды, пакиза аялдарды сойку деп жала жабуудан тыйды дейт. Ушинтип Аллах субхана ва тааламдын пайгамбары, жөнөткөн пайгамбары бизди намаз окууга, зекет берүүгө, орозо кармоого жана башка ибадаттарды кылууга эмне кылды дейт, үндөдү дейт. Биз аны тастыктадык дейт. Жана биз аны ээрчидик дейт. Пайгамбарлыгын кабыл алдык дейт. Аллах таалама эч нерсени шерик кошпостон ибадат кылдык дейт. Эми ушинтип турган учурубузда дейт, ушундай кылып ошол инсанды, ошол пайгамбарды ээрчисек дейт, биздин өзүбүздүн коомубуз дейт бизге каршы чыгып, бизге ушундай азапты берди дейт. Эл көрбөгөн азапты берди дейт. Эл укпаган азапты берди дейт. Ушинтип ушунчалык каттуу азаптагандан биз өзүбүздүн элибизди арга жоктон таштап, уш сиздин алдыңызга келип, адилеттүүлүктү үмүт кылып, сизди адилеттүү падыша деп уккан элек, адилеттүүлүктү үмүт кылып, сиздин алдыңызга келип, сиздин жериңизден башпайник сурап келдик дейт. Жанагы жерде Нажаши, карасаңыз, ошол Аллахтын пайгамбары деген адамдар эмне алып келди, ошол жөнүндө мага кичине угуз кылачы дегенде, ошондо Жафар ибн Аби Талиб радияллаху анху Мариям сүрөсүн окуйт. Мариям сүрөсү бисмиллахир-рахманир-рахим каф ха я айн сад деп башталат. Ошентип жанагы ушундай сонун кылып окуп берет. Ошондой сонун кылып окуп бергенде Нажаси ушунчалык деңгээлде ыйлайт дейсиз, сакалдары суу болуп кетет. Көрдүңүздөрбү, сакалдары суу болуп кетет. Андан кийин ушундай деп айтат: бул аяттар мен Иса алып келген нерсен бир булактын суулары экен. Тактап айтканда, экөөнүн чыккан жери бир эле жер экен дейт. Анан Курайштын жана элчилерине кайрылып туруп, мен силерге бул инсандарды, бул адамдарды эч качан эмне кылып колуңарга өткөзүп бербеймин. Эми беймарал бара бериңиздер дейт. Жанагы жерде Амро ибн Ас, Абдуллах ибн Рабия ушунчалык каттуу ачуусу келип, анан Абдуллах ибн Рабияга Амро ибн Ас айтат, чыгып баратып, сарайдан, хан сарайдан чыгып баратып айтат: мен дейт, Аллахка касам ичип айтамын, эртең ушундай бир сөздү алып келемин, ал сөздөн кийин Нажаши сөзсүз бизге эмнени тапшырып берет дейт, ушул адамдарды колубузга тапшырып берет дейт. Абдуллах ибн Рабия айтат: кой, анчалык барбагын, барбир булар биздин туугандарыбыз го, десе дагы жок, мен өзүмдүн сөзүмдө турам деп, эртеси келет дагы ошол эмне Нажашинин алдына туруп: о падышам дейт, мусулмандарды билесизби, Мариямдын уулу Иса жөнүндө эмне дейт? Мариямдын уулу Иса жөнүндө болбогор нерселерди айтат дейт. Ал Мариямдын уулу Иса кул деп айтат дейт. Жанагыга караңыз, чыныгы маалыматты эмне кылып жаман көрсөтүп айтат. Бир туугандар, субханаллах, карасаңыз, кээде бир акыйкат маалыматты жеткизген адам туура эмес максатта жеткизип койсо, акыйкат эле сөздү адамдар туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн экен. Туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн экен. Караңыздар, ушул жерде айтып жатат, аны Исаны эмне кул деп айтат дейт. Акыйкатта кул. Эгерде карап көрсөңүз, Аллахтан бөлөк бардык нерсе эмне Аллах жараткан нерсе эмеспи, туурабы? Аллахтын махлугу эмеспи? Аллахтын кулу эмеспи? Анан жанагы жерде дагы бир ирет Абдуллах ибн Джафар радияллаху анхуну чакырып, анан сиздер
Иса жөнүндө ушундай жаман сөз айтат экенсиздер, эмне деп айтасыздар десе, ошол жерде Джафар ибн Аби Талиб ушундай сөз айтат. Ал сөзү biz Иса жөнүндө дейт, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи айткан нерседен эч бир нерсени кошпостон айтып беребиз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Исаны Аллахтын кулу жана пайгамбары деп айтат дейт. Абдуллахи ва расулу. Көрдүңүздөрбү? Иса Абдуллахи ва расулу. Акыйкатта Аллах Тааламдын кулу жана элчиси. Ошондой эле Аллахтын руху жана Мариямга эмне бол деген өкүм менен болгон эмнеси Аллах Тааламдын өкүмү деп айтат. Караңыз, Мариям энебиз биз билебиз, атасыз Иса алейхиссалам атасы туулган. Мариям энебизден турабы? Ал деген Аллах субханаху ва тааламдын бол деген өкүмү менен болгон. Караңыз, эми алар христиандар эми ошол Мариям алейхиссалам күйөөсүгө тийбей туруп төрөгөндүгү үчүн Иса алейхиссаламды ошону Кудайдын уулу деп алышты, турабы? Бул албетте акылга, логикага сыйбай турган нерсе. Бир туугандар, эгерде чындап эле атасы жок туулгандыгы үчүн Иса алейхиссалам сыйынууга татыктуу болгондо, анда ага караганда Адам алейхиссалам көбүрөөк сыйынууга татыктуу болот эле. Эмне себептен? Себеби Адам алейхиссалам апасы дагы жок жаралган. Туурабы? Адам алейхиссаламды Аллах субханаху ва таалам энесиз жаратты го, лайдан жаратты го. Демек, көрдүңүздөрбү? Булардын ушул логикасы эч кандай суу кечпейт. Жанагы жерде Нажашийдин бул нерседен кабар болгондуктан Иса алейхиссалам Аллахтын кулу деген кабар болгондон кийин жанагы жерде эч кандай эмне силер алып келген пайгамбар менен Иса алып келген пайгамбардын Иса алейхиссалам алып келген нерсенин эч кандай айырмасы жок экен деп туруп дагы бир ирет тастыктап туруп, эми бемарал бара бериңиздер. Эми мындан кийин деп жанагы Абдуллах ибн Рабия менен Амр ибн Асқа мындан кийин не кылсаңар кылгыла, эч качан бул инсандарды силерге эмне колуңарга кайрып бербеймин деп эмне жөнөтүп жиберет. Ошентип жанагылар куржалак өзүнүн элине, жерине кайтып келет. Караңыздар, бул жерде бир нерсе айтылып өттү. Эгерде байкасаңыздар, эмне намаз, андан кийин эмне жөнүндө, зекет, орозо жөнүндө айтылып өттү. Биз билгенибизге караганда зекет, орозо хижранын 2-жылы парыз болгон. Биз азыр караңыздар, хижранын 6-жылында жүрөбүз. Пайгамбарлыктын 6-жылында жүрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 5 мал намаз парыз болду эле азырынча. 5 мал намаз пайгамбарлыктын 10-жылы парыз болгон. Туурабы? Ушундай суроо пайда болот. Бул жерде Абдуллах ибн Джафар ибн Аби Талиб айтып өттү го, намаз, орозо, зекет жөнүндө десе, алымдар айткан 2 жолу барган деп айтат. 2 ирет барган деп айтат. Түшүндүңүзбү? Ошол мусулмандарды алып келүү үчүн биринчиси ошол Меккеде ордуна барган, экинчиси мусулмандар Мединеге көчүп кеткенден кийин дагы барган деп айтат. Түшүндүңүзбү? Ошол себептен могул жерде айтылган кээ бир сөздөр балким ошол Мединеде ордуна айтылгандыктан уже намаз парыз болгондон кийин, орозо, зекет парыз болгондон кийин айтылган сөздөр деп кээ бир эмне тарыхчылар ушундай жооп беришкен. Андан кийин жогоруда айтып өткөндөй, Мекке мушриктери куржалак кайткандан кийин эмне кылат? Эми жанагы алсыз мусулмандарды колунан чыгарып жиберди. Эми Меккеде бар мусулмандарга күчүнү, ошол эмне ачуусуну чыгара баштайт. Ошол Меккедеги мусулмандарды азаптап, колунан келишинче ушул тоскоолдуктарды жаратууга аракет кыла баштайт. Ошолордун арасында албетте пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы булардын эмнесинен ушундай түрдүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга кылган зыяндарынан кур калбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы албетте булардын ушундай зыяндарынан эмне болот? Жапа чегет. Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай зыяндар жете баштайт. Ушул учурдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ачык душмандык өтүшөт. Мурда эстесеңиздер, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга көпчүлүк учурда акыл эси төмөн болгон, же болбосо такыр коомчулукта орду жок адамдар гана ушундай атырлы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай душмандык кыла алган болсо, эми мына ушул окуядан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аттуу баштуулар эмне кыла баштайт? Ачык айкын эле душмандыгын көрсөтө баштайт. Уже физикалык душмандыкка өтө баштайт. Караңыздар, Мекке мушриктери мусулмандарга, ошол жерде жашаган мусулмандарга көпчүлүк учурда каттуу зыян берген эмес. Эмне себептен дегенде, тарыхчылар ушундай деп айтат. Биринчиден, алсыз мусулмандар, ошол Мекке мушриктеринен жапа чеккен көпчүлүк мусулмандар хижра кылып кетип калышкан дейт. Экинчиден, Меккеде калган мусулмандар же аттуу баштуу артында сөйөк, жөлөк таягы бар мусулмандар, же болбосо исламны ачык айкынга чыгарбаган мусулмандар эле дейт.
Жөнөктүгү ошол себептен алар эмне ошол мусулмандарга көп дагы өтө көп зыян бере берген жок дейт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу зыян берүүгө өтө баштады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга негизинен өзү зыян бербешинин 3 себеби бар эле. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айбаттуулугу, сүрү бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта бир тугандар жүзү ушунчалык сулуу, жанагы инсан караңыздар сулуулугу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай келбети адамдардын ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карата зулумдук кылуусуна тоскоолдук кылган. Кээ бир адамдар бар, бир тугандар ушундай сонун нурлуу жүзү менен бир тугандар ал инсанга жөн эле мондой катуу сөз катуу мамиле эмес, жөн катуу сөз сүйлөш өзү мындай эмне адеп ахлактуу адамдар же болбосо аттуу баштуу коомчулукта орду бар адамдар тарабынан эч кандай эмне мындай айтканда чыгынып ошол адамга катуу сүйлөй албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой адамдардын бирөөсү болгон. Эч качан эмне ушул коомчулукта орду бар адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу сүйлөгөн эмес. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай келбети сүрү болгон. Экинчи себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Толиб сыяктуу абасы эмне кылат эле, артынан коргон болуп берет эле, шит болуп берет эле. Үчүнчү себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эгерде зыян жеткизсе, Бану Хашим, Бану Хашим бул эң аттуу баштуу күчү бар ур эле. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккандыгы үчүн өч алуусун билет эле дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу каршылык кыла бербейт эле. Жөнөктүгү бирок ошого карабастан деле баары бир эмне кылат эле, каршылык кылды. Эми туура өтө чектен ашып кеткенчелик каршылык кылган жок, бирок акырындан каршылыгын күндөн күнгө күчөтө берди. Ошол каршылыктардын бир канчасын эскерип өтөбүз. Күндөрдүн биринде Утба бул Абу Лахабтын баласы. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир убакта күйөө баласы болгон эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип "Wan najmi idha hawa" деген аятына эмне окуган аятына карап туруп, мен ушул аятыңа дагы "Summa dana fatadalla" деген аятыңа дагы ишенбеймин деп туруп, жанагы жерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга катуу кол салат дагы кийимдерин тытып бетине түкүрүп жиберет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "О Аллахым" дейт. "Буга өзүңдүн иттериңден болгон бир итиңди үстөмдүүлүк кылып койгум" дейт. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы бир тугандар түзмө-түз кабыл болгон. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны каерде кылды? Ыйык болгон Мекке шаарында кылды. Арабтар билет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылса дуасы кабыл болосун. Ошондуктан караңыздар, Утба күндөрдүн биринде Шам өлкөсүнө эмнеге чыгат? Сапарга чыгат. Кербенге чыгып, жолдо баратып, Зарка деген жерге жеткенде жанагы эмне түнөп калышат өзүнүн ошо шериктери менен. Анын бир убакта кеч киргенде жанагы эмне ошолор түнөгөн жерде арстан айланып жүргөнүн байкап калат. Арстан. Караңыздар, арстан айланып жүргөнүн байкап калат. Анан жанагы жерде Утба эмне дейт? Аллах менен касам ичем дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы кабыл болгондугу дейт. Караңыз, субханаллах, мушрик жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушунчалык жек көргөн адам, душмандык кылган адам, бирок билет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын кабыл болушуна. Көрдүңүздөрбү? Бул Аллах менен касам ичип айтамын, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын кабыл болгондугу. Бул мени жегени келди дейт. Анан жанагы эл алдындагы шериктери кой мындай тынчтангын, бул сага эч кандай кол салбайт. Сен биздин арабыздасың деп, кантип сен биздин арабызда болсоң, сага кирип кол салышы мүмкүн деп жанагы жерде эмне кылат? Жанагы тынчтандырат. Бирок ошого карабастан түнү уктаганда, ортосун алып жатканда карабастан жанагы арстан Аллах тааланын өкүмү менен эмне жанагы эмнени Утбаны келип туруп тыткылап жеп, ошо менен эмне кылат? Аллах таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын кабыл алып, ошол жерде жанагы коркуп өлтүрөт. Көрдүңүздөрбү, бир тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы кээ бир учурда түзмө-түз кабыл болгон. Эми суроо беришиңиздер мүмкүн, жанагы башка дагы мушриктер зыян берген го, аларга дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган го деп. Туура, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир дуасына Аллах таалам түзмө-түз жооп берсе, кээ бирлерин кийинчерээкке калтырган. Кийинчерээкке калтырып, кээ бирлерин өткөндө айтып өттүк, Бадыр согушунда аччык айкын мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы дуа кылган адамдарыны өз көзүм менен өлүп жатканын көрдүм деген сахабалар болгон. Ал дегени пайгамбар саллаллаху дуасы өз убагында кабыл болбосо дагы, өз убагында жооп берилбесе дагы кийинчерээк Аллах таалам тарабынан жооп берилген. Чөнтүгү андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу зыян жеткизгендердин бирөөсү өткөндө да айтып өткөнбүз, Уқба ибн Аби Муайт. Уқба ибн Аби Муайт күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне намаз окуп турган жеринен келип туруп, өзүнүн кийими менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушунчалык каттуу эмне кылып салат? Муунтуп салат. Жанагы бел байлаган ошондой кемер дейбизби, хур дейбизби, ошол сыяктуу нерсе менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды каттуу муунтуп салат. Ошол жерде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чуркап Абу Бакр радыйаллаху анху эмнеге келет? Жардамга келет. Абу Бакр радыйаллаху анху жардамга келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне туткарып калат.
Башка бир риваяттарда эмне дейт? Биз эч бир ишке Мухаммаддын ишине чыдабагандай чыдаган эмеспиз деп жанагы жерде сүйлөшүп турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи кирип келип калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи кирип келип калып, карагыздар, жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи таваф кыла баштайт. Таваф кылып, Кабаны таваф кыла башлаганда жанагылар көздөрү менен ишарат кылып шылдыңдап, ар түрдүү шылдыңдарга ала башлаганда, пайгамбар саллаллаху алейхи экинчи ирет дагы таваф кылганда, дагы деле ошол шылдыгын улантып турган учурда жанагы мушриктерге келип, мушриктер дейт, мен силерди өлтүрүш үчүн келдим дейт. Мен силерди өлтүрүш үчүн дагы деп айтпайт, мен силерди мууздаш үчүн келгенмин дейт. Жанагы жерде бардык ошол жердеги мушриктер жанагы шылыңдап пайгамбар саллаллаху алейхи үстүнөн күлүп аткан мушриктер эмне болот? Ошол жерде башына куш конуп калгандай тып-тынч болуп калат. Тып-тынч болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи жанагыларга келип ошол сөздү айткандан кийин эмне себептен? Жогоруда айтып өткөндөй, булар билет эле пайгамбар саллаллаху алейхи чынчыл адам экенин. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи эмне бир нерсе айтса, ошол иштин үстүнөн өтө, ошол иштин үстүнөн чыгат экендигин билген. Жанагы жерде эптеп пайгамбар саллаллаху алейхи сооротуш үчүн, ачуусун качырыш үчүн эмне дейт? Аллахтын элчиси деп албетте айтпайт алар. Мухаммад надан элге тең келесизби? Булар надан го деп пайгамбар саллаллаху алейхи эмне кылат? Эмне тынчтандырып, буларга тең келбейгин деп эмне кылат? Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи жөнөтүп жиберет. Урва ибн Зубайр радиаллаху анхудан келген риваятта ушундай деп айтат: "Мен Абдуллах ибн Амр ибн ал-Астан сурадым" дейт. Мушриктерден Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга көргөзгөн эң чоң кордуктарын айтып бересизби дегенде дейт. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи Кабада хижрдин алдында намаз окуп жаткан эле дейт. Бир маалда Окба ибн Аби Муайт келип пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай муунта баштады дейт. Ушунчалык катуу муунтуп пайгамбар саллаллаху алейхи көзү чанагынан чыгып кете турган деңгээлде болгондо Абу Бакр радиаллаху анхуга эмне Сурайх деген адам чуркап келди дагы, сенин досуңду ушундай кыйнап жатат дегенде Абу Бакр чуркап келип, адамдар кандай ынсапсыз элсиздер, Аллах Роббим Аллах деген үчүн ушунчалык азап каласыздарбы деп жанагы жерде эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды куткарып калды дейт. Ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга катуу зыян берип турган учурда Аллах субханаху ва таала мусулманды эки адам менен ыззаттайт. Ислам динин эки улуу адам менен ыззаттайт. Ошолордун бирөөсү Хамза Абдул Мутталиб. Хамза радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын бир тууган иниси болгон. Чүнктүгү Хамза радиаллаху анхунун ошол коомчулукта, ошол Мекке элинин арасында орду болгон, себеби ал баатыр инсан болгон. Экинчиден ал эмне ошол чөлдүн арсаны деген лакапка ээ болгон. Эмне себептен? Себеби ал аңчылыкты өтө күчтүү кылган. Дайыма желкесинен жаа эч качан эмне түшкөн эмес экен. Ошол инсан күндөрдүн биринде эмне аңчылыкка кеткен учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилдин алдынан өтүп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахил каттуу тилдегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилге эмне сөз кайтарат. Ошондо Абу Жахил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таш менен алат дагы башын жара койгон деңгээлде урат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башы канап ошол жерде эмне олтуруп калат. Ошондо Абдуллах ибн Жудандын Сафада күңү Сафада деген адам ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошондой жаракат алып, Абу Жахилдин колунан ушундай жаракат алганын көрүп калат дагы. Анан Хамзанын келетканын көрүп, Хамзага болгон нерсенин бардын болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Жанагы жерде Хамзанын ушундай тууганынын баласыны ушундай келдек жеп, ушундай кордук көрүп атканына чыдабай барат дагы. Бул жерде диний эч кандай неме сезим жок эле болгону, бир тууганынын уулу ушунчалык жетим болгон уулу. Биз билебиз жетимди азапташ ошол араб коомунда дагы жакшы эмес сыпат болгон. Ошол жетим болуп чоңойгон баланы ушундай азаптап, эч кандай жөлөгү жок дегендей кылып азаптаганын көргөндө жанагы Хамза радиаллаху анху чуркап келет дагы Абу Жахилди эмне жыгыта чыгат. Жанагы жерде турган жеринен жыгыта чыгат, жаасы менен жыгыта чыгат. Ошол жерде Абу Жахилдин оорусу Бану Махзум турат дагы ошол немеге каршылык көрсөтөйүн деген учурда, Хамзага каршылык көрсөтөйүн деген учурда, жок деп кое берет эле, чындыгында мен бунун акесинен эмне баласын уруп койдум дейт. Ошол жерде караңыздар, өзү Хамза радиаллаху анху өзү байкабаган абалда бир сөздү айтып коет. Мен Мухаммаддын дининде болуп турган учурда сен ошол инсанга ушундай аза жеткиздиңби деп сөз айтып коет. Кийин Хамза радиаллаху анху ушул сөздүн үстүнөн ойлонуп, анан мен ушундай дининде болгон учурдамын деп айтып койдум дейт да. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи келип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи мен ошол жерде сохбат кылып, кеңеши олтуруп, анан исламды кабыл алат. Демек, ислам дини ким менен? Хамза деген улуу ушундай баатыр инсан менен азиз болот, иззаттуу болот. Андан кийин ошол күндөн кийин эле 3 күн өткөндөн кийин бул окуя, караңыздар, хижра пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгынын 6-жылы Зулхижжа айында болгон. Чүнктүгү
Зулхиджа айында болгон. Ал дегенде 7-жылга жакын болгон. 3 күндөн кийин Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхунун эмне исламга келгени тарыхчылар жазып өткөн. Ал кандай болот? Умар радыйаллаху анхунун исламга келгени Хамза радыйаллаху анхунун исламды кабыл алгандан дагы сонун болгон. Албетте биринчиден Умар радыйаллаху анхунун исламды кабыл алуусуна пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылган. Түшүнүктүбү? О Аллахым, өзүң эки Умардын бирөөсү кайсынысы ушул ислам динине келүүгө татыктуу болсо, өзүң ошону хидаятка баштагын деп дуа кылган. Андан кийин Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху исламга эң каттуу аза жеткизген, исламга киргендерге каттуу азаптагандардын бирөөсү эле. Бирок ошого карабастан анын жүрөгүндөгү жанагы каршылаш сезимдер, ата бабасына сыйынып келген таш кудайчылары эч кандай пайда бербестиги, ушуга окшогон кээ бир ойлор аны эч качан тынчтандырбайт эле. Жанагы жүрөгүндөгү кээ бир шектүү ойлор аны дайыма эмне кылат эле? Ошондой бир туңгуйга барып такап коет эле. Ошон күндөрдүн бирөөсүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Кабанын астында Аль-Хакка сүрөсүн окуп жатканын тыңшап калат. Аль-Хакка деген сүрөнү окуп жатып, ошол жерде шунчалык коз Кур'ан окулуп атканда жанагы олтуруп туруп эмне дейт? Бул албетте эмне дейт? Курайш айткандай бул акын экен деп өзүнчө ой кетет. Жанагы жерде Аллах субханаху ва таала эмне дейт? Бул улуу пайгамбардын сөзү, бул акындын сөзү эмес. Силер аз ыйман келтирип жатасыңар дейт. Жанагы жерде караңыз, как будто Умар радыйаллаху анхуга жооп берип жаткандай. Андан кийин бул кахин болсо керек. Кахиндин сөзү, кахин деген көз ачык. Көз ачыктын сөзү болсо керек десе, жок, ал көз ачыктын дагы сөзү эмес. Силер өтө аз эскерип жатасыңар дейт. Жанагы жерде ошондо кичине Умар радыйаллаху анхунун эмне жүрөгүнө ыйман уялайт. Бирок албетте толугу менен ислам кирбейт. Андан кийин ошол күндөр өтүп, анан күндөрдүн биринде Умар радыйаллаху анху мусулмандардын сабынын көбөйүп барганына аябай ачуусу келип, күндөн күнгө исламды кабыл алгандардын саны көбөйүп, өзүнүн ата тегини, ата бабасы калтырып кеткен динини тутунгандардын саны азайып, алар күндөн күнгө алсыздап баратканына ачуусу келип, Умар радыйаллаху анху кылычын кынына салып, жолго аттанат. Ал аттануудан максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүү болот. Анан жолдо баратканда Умар радыйаллаху анхунун ушундай исламга каттуу азап бергендердин бирөөсү катары билген ошол Нуайм ибн бир риваяттарда Нуайм ибн Абдуллах деп келет, башка бир риваяттарда Нуайм ибн Масуд деген сахаба болгон болот дейт. Кимиси болбосун ошо Бану Махзум урусунан болгон ошол сахаба Умар радыйаллаху анхуну жолтуруп калат. Ал Умар радыйаллаху анху анын исламга келгенин байкабайт, билген эмес. Жанагы жерде жол болсун Умар, кайда жөнөдүң дейт. Умар радыйаллаху анху айтат, ушул эмне эне менен баланы, аял менен күйөөнү ажыраштырган Мухаммадты өлтүрүү үчүн жөнөдүм дейт. Жанагы жерде Нуайм пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгө бараткан, камданып бараткан, кылычын көтөрүп бараткан Умар радыйаллаху анхуну кантип токтотуп калуунун жолун издей баштайт. Жанагы жерде эптеп эмне кылуу керек эле? Умар радыйаллаху анхуну токтотуп, же болбосо башка жака буруп жиберип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол кабарны, Умардын келетканын кабарын эртерээк жеткизип барууну ойлоно баштайт. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон жанагы ушунчалык переживание деп коет го орус тилинде. Ушунчалык жанагы кам көрүүсү ушунчалык күчтүү болгондуктан жанагылар өзүнүн жанынын дагы тиккенге даяр болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанын сактап калуу үчүн. Ал жөнүндө келечекте дагы көбүрөөк токтолобуз иншалла. Жанагы жерде айтат, Умар дейт, сен өзүңдүн карындашыңды биринчи туура жолго сала албайсыңбы? Өзүң карындашың деле ушул Мухаммадты ээрчип кетти го. Жанагы жерде өзүнүн карындашынын динге, ислам динине кабыл алган жөнүндө уккан эмес да мурун кийин. Анан жанагы жерде Умардын ачуусу келип, анан жанагы жерде ошол замат эмне карындашынын үйүнө бурулат да, ошол жака аттанып кетет. Анан жанагы жерде үйүнө барып кирип барарда ошол карындашы Фатима болот, күйөө баласы, ошол карындаштын күйөөсү, анан Хаббаб ибн Арт деген сахаба биригип Аллах Тааламдан түшкөн Таха сүрөсүн окуп жаткан учур болот. Ал убакта биз билебиз, эмне мындай китептер болгон эмес, ошол түшкөн сүрөлөрдү таштарга же болбосо эмне ушундай дарактын кабыктарына, сырттарына жазып алып ошентип окушкан. Анан жанагы жерде окуп жатканда Умар радыйаллаху анхунун келип калганын байкап калышат дагы. Хаббаб ошол замат жашынып алат. Анан жанагы жерде окуп жаткан Таха сүрөсүнө ошол дарактын барагына эмне кылат? Заматта бекитип коет. Анан бекитип коюп жанагы жерде кирип барат дагы, мен азыр силерден бир нерсени уктум дейт. Эмнени окуп жаткансыңар десе, жөн эле сүйлөшүп жатканбыз дейт, карындаш айтат. Анан жанагы күйөө баласына айтат, чыныңарды айткыла, эмне кылып жатасыңар дейт. Ачууланып кирип келген болот да. Анан жанагы жерде эмне дейт?
жок биз жөн эле сүйлөшүп жатканбыз дегенде Умар радыйаллаху анху ошо күйөө баласынын үстүнө секирип каттуу ура баштайт. Жанагы жерде каттуу ура баштаганда Фатима ошо Умардын бир тууган карындашы ачуусу келип кетет дагы жанагы күйөөсүнө каттуу зулумдук кылып атканына чыдабастан Умар дейт, биз Кур'ан окуп атканбыз, биз мусулманбыз деп жиберет. Анан жанагы жерде Умар радыйаллаху анху жок, биринчи ал сөздү айтаардан мурда жанагы күйөөсүнө ажыратайын деп барса, Умар радыйаллаху анхудан ажыратайын деп барса, Умар радыйаллаху анху кол тартып жиберет. Кол тартканда жанагынын кулагына тийип, кулагындагы сөйкөсү ыргып кетет. Жанагы жерде карындашы ачуусу келген карындашы Умар, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Биз мусулманбыз дейт. Биз мусулманбыз. Не кыла аласың дегенде, жанагы жерде Умар радыйаллаху анху ойлонуп калат. Ойлонуп калган себеби аял кишини уруу бул мушриктерде арабтардын адаты болгон эмес, аял кишиге кол көтөргөн эмес. Өзүнүн карындашы болуп дагы өзүнүн карындашын ургандан кийин ичине ойлонуп калат. Анан кийин жанагы жерде кылган нерсесине өкүнүп, анан олтуруп калганда чындап эмнени окуп атат десеңер, алып келгилечи мен да окуйн десе, сен мушриксиң, сен нажассың дейт. Сен нажассың, сен окусаң болбойт дейт. Анан жанагы жерде эмне кылат? Гусул алдырып, анан ошондой риваяттарда ушундай деп келет, гусул алдырып туруп, анан жанагы жерде анан ошол эмне Таха сүрөсүн берет дейт. Ошол жерде бисмиллахир-рахманир-рахим Таха деп эмне сүрө башталып, ошол жерде окуп, анан кийин иннани аналлаху ла илаха илля ана фа'будни, чындыгында мен Аллахмын, менден бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок, мага сыйынгын. Ва акимус салата ли зикри, эмне мага намаз окугун деген жерге келгенде Умар радыйаллаху анху айтат, мен Мухаммадка алып баргын дейт. Алып баргыла мен Мухаммадка дегенде жанагы жерде жашынып жаткан Хаббаб ордунан чуркап калды. Мен алып барам сизди деп жанагы жерде чуркап чыга калат. Анан чыгып, анан Умар радыйаллаху анхуну жанагы жерде кылычыны кылыңга салган бойдон эле жетелеп алып барышат. Анан жетелеп алып барып, жанагы эмне Дарул Аркам дүйнө алып барат. Мусулмандар ошол жерде чогулуп, биз өткөн сабагыбызда айтып өткөнбүз, талим алышат эле. Ошол жерде олтурган учурда Умар радыйаллаху анхунун эшикин такылдатып, эшикте каттуу такылдатканды мусулмандар көрөт дагы. Анан караса Умар радыйаллаху анху кылыч менен, кадимкидей курал жарагы менен кирип келет. Адатта караңыздар, бүгүнкү күндө мисалы жолдо, көчөдө жүрсөңүз, адатта курал көтөрүп жүргөндү көрбөйсүз, Мергенге чыккан адам эле мергенчиликке чыкканда курал көтөрүп жүрсө, адатта көрбөйт. Ал учурда деле ошондой эле болгон. Согуш эмес учурда курал көтөргөн эмес. Демек, курал көтөрүп жүргөн бул бир ишти баштайын деп турат, же болбосо бирөөдөн өч алайын деп турат деп алар билишкен. Демек, Умар радыйаллаху анху ошол жерде кылыч көтөрүп келгенде алар кооптонгон, алар пайгамбарды өлтүрдү деп. Анан жанагы жерде ушундай ызы-чуу болуп кеткенде эмне кылышат? Эмне болду деп Хамза радыйаллаху анху сурайт. Ушундай Умар радыйаллаху анху кылычын кынына салып кирип келет дегенде, тим койгула дейт. Тим койгула. Эгерде жакшылык менен келсе дейт, жакшылык менен узатабыз дейт. Эгерде жамандык менен келсе, кылычы өзүнө гана зыян болот дейт. Себеби Хамза радыйаллаху анху өзүнө ишенген батыр инсан болот. Көрдүңүздөрбү? Хамза радыйаллаху анху дагы эмне өзүнүн наныны бирөөгө жедирип койбой турган деңгээлде батыр болгон. Эгерде чындап эле ушундай кыйын болуп пайгамбар саллаллаху алейхи зыян жеткизүү үчүн кылычын көтөрүп келген болсо, ал кылыч өзүнө гана зыян болот, андан башка эч нерсе эмес деп жанагыларды эмне кылат? Тынчтандырат. Ошол замат пайгамбар саллаллаху алейхи алдына кирип келип, Умар радыйаллаху анху анан эмне кылат? Жанагы жерде исламды кабыл алгандыгын айтат. Ошол жерде исламды кабыл алгандыгын айтып, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху дегенде мусулмандар такбир айтып, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп ислам дини дагы бир ушундай күчтүү батыр менен эмне азиз болду, иззаттуу болду деп жанагы жерде аябай эмне сүйүнүчкө батышат. Умар радыйаллаху анху ошентип исламды кабыл алып, жанагы жерде бир риваяттарда ушундай деп келет, исламды кабыл алгандан кийин мусулмандарга эң көп зыян берген ким деп сурайт дейт. Мусулмандарга эң көп зыян берген Абу Жахил деп айтканда, Абу Жахилге барат дагы эшигине барып туруп такылдатат. Анан эшигине барып такылдатып, жанагы Абу Жахил жол болсун Умар, кел үйгө кир деп кадимкидей конок тосолгандай тосолуп, эмне үйүнө киргизейин дегенде Умар радыйаллаху анху айтат, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп жанагы жерде исламды кабыл алганын эмне ачык айкын эң биринчи Абу Жахилге айтат дейт. Жанагы жерде Абу Жахил ачуусу келип урайын десе, урганга эмне күчү жетпейт. Себеби ал дагы Умар радыйаллаху анху батыр адам. Эмне духу жетпейт дагы жанагы жерде эшигин эң жаман адамсың, эң жаман кабар менен келдиң деп туруп эшигин тарс деп жаап коет дейт. Караңыз, ошентип Умар радыйаллаху анху эмне кылат? Исламды кабыл алганын айтат дейт. Башка бир риваяттарда Умар радыйаллаху анху адамдардан сурайт дейт, Меккеде эң кабарды тез тараткан адам ким деп. Средства массовой информация, бизде массалык маалымат каражаты, бүгүнкү күндө телевизордун ролун ойногон, интернеттин ролун ойногон адамдар болгон ошол убакта дагы. Тилинде сөөгү жок.
тилине ээлик кыла албаган адамдар болгондо, бир сырды сактай албай тез таратып жибере турган адамдар болгон. Ошол ким деп сураганда Жамил ибн Муаммар аль-Жумахи деп сурайт дейт. Анан жанагы жерде ошол Жамил ибн Муаммарга барып туруп дейт: "Билесизби, мен исламды кабыл алдым" дейт. Эч кимге айтпаган нерсе. Жанагы барат дагы Меккеге чурка барат дагы: "Адамдар уккула, жаңы кабар" дейт. Кандай кабар десе, Умар исламды кабыл алып, ата бабанын дининен чанып кетти деп ошондой дейт. Көрдүңөрбү? Ошентип жанагы жерде Умар радhiyallahu анху ошол исламды кабыл алганда, анын эли ошол Мекке мушриктери каршы чыгып, жанагы жерде Умар радhiyallahu анхуга каттуу каршылык кылып, Умар радhiyallahu анху жада калса каттуу уруп, тепкилеп да коет дейт. Көрдүңүздөр, Умардын баатырлыгын ушул жерден да билсек болот. Башка сахабалар, көпчүлүк сахабалар исламды кабыл алганда, исламды ачык айкынга чыгарган эмес. Себеби Мекке мушриктеринин зулумдугунан, зыянынан, аза чегип калуусунан кылышкан, этият болушкан. А бирок Умар радhiyallahu анху ушундай баатыр болгондуктан эч кимден коркпостон барып туруп исламды кабыл алганын жар салат. Ошентип Умар радhiyallahu анху каттуу ургулап салганда, Умар радhiyallahu анху Абу Амр аль-Ас ибн Ваилге келип, ушундай болгон окуяны башынан төкпөй чечпей айтып бергенде, "Мен сени өз амандыгыма алам" дейт. Мекке эли сенге каршы чыкпайт дейт дагы, Мекке элине чыгып туруп, бул менин өзүнүн амандыгымдын астында, эч кимге каршы чыкпагыла дейт. Арабтарда ушундай адат болгон, бир адамды амандык алса, бир аттуу баштуу адам амандык алса, ага эч ким тие алган эмес. Эч ким тие алган эмес, себеби ал адам ошо амандыкка алынган адам болуп калган. Чөнтү эгерде ошол амандыкка алынган адамга тийсе, берки амандыкка алган адам өзүнүн урусу менен чыгып туруп, ошол амандыкка алынган адамга, зулум берген адамдарга согуш жарыялайт эле. Ошол себептен буларда ушундай кимде ким амандык алынса, алга эч кандай бербейт эле, зыян бербейт эле. Умар радhiyallahu анху биз билебиз, Фарук деген лакабы болгон. Умар аль-Фарук деп коет, лакап деп коет. Лакабынын ушундай болуп калуусунун себебин сураганда, Умар радhiyallahu анху ушундай деп айтып берген экен: "Мен дейт ошол исламды кабыл алганда, Аллахтын элчиси, биз акыйкат дининдебизби деп сурадым" дейт. Албетте биз акыйкат дининдебиз деп айтты дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо биз эгерде акыйкат дининде болсок, акыйкат динине тутунган болсок, эмне үчүн жашанабыз? Эмне үчүн адамдардан бекинебиз? Акыйкатты ачык айкын чыгарбайлыбы деп кылдык дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ортосуна алып, Умар радhiyallahu анху оң жагына, Хамза радhiyallahu анху оң жагына, Умар радhiyallahu анху соң жагына, анан сахабалар болуп, ошондо Кабага Аллаху акбар деп такбирди айтып кирип барышкан дейт. Ошон үчүн сахабалар айткан дейт, Умар радhiyallahu анху исламга келгенде биз ибадатты ачык айкын кыла баштаганбыз деп. Ага чейин жашыруун ибадат кылышкан. Ага чейин Кабанын алдына ибадат кыла алган эмес. Умар радhiyallahu анху келгенден кийин кылган? Ошондой кылып ачык айкын ибадат кыларга өтүшкөн. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай алдында капырлардан болгон күчтүү адамдар дагы ислам динине өтүп баратканын албетте Мекке мушриктерин жооптондурат, Мекке мушриктерин ойлондурат. Мекке мушриктери кандай болбосун кылат? Ошол Мухаммад пайгамбар менен эптеп бир жолун таап сүйлөшүп, ошол адамдын дааватыны тоскоолдук кылууга же болбосо ошол адамдын дааватын тосуп коюуга аракетин эч качан токтотпойт. Бирок бул байкуштар жер бетинде эң негизги, эң кымбат нерсе байлык экен деп билгендиги үчүн, балким ушул нерсени сунуштап көрөйлү дейт. Ушул нерсени сунуштап көрөйлү, ушул Мухаммад ушул нерседен чамбаса керек, ушул нерсени артка кайтарбаса керек дейт дагы. Анан ошолордун өзүнүн арасында Утба ибн Рабияны сен элчи кылып жөнөтөт, барып сүйлөшкөн. Ага сунуштаган бардык нерсени сунуштаган дейт. Караңыздар бир туугандар, адамдарда эң кымбат ар бир адам өзүнүн өзүнүн ишениминде эң кымбат нерсеси болот. Мушриктерде бир туугандар эң кымбат нерсе аларда руханий эч кандай баалуулук болгондон кийин, руханий эч кандай ишеним, акыйда, дин болбогондон кийин алардын көз карашында эң кымбат нерсе бул дүйнө. Дүйнө менен ойлойт азгырабыз деп. Бирок бир туугандар, туура бүгүнкү күндө мусулмандар дүйнөгө азгырылып жаткандар. Бүгүнкү күндө мусулмандар ошолордун капканына түшүп, дүйнө себептүү башка мусулмандарга каршы туруп аткандар. Бирок чыныгы момун мусулман адам бир туугандар жүрөгүндө кыймат нерсеси дини болот. Динин эч качан эч нерсеге алмаштырбайт бир туугандар. Караңыз, алардын түшүнүгүндө эң кымбат нерсе дин болгон, дүйнө болгондуктан ойлоду, балким ошол дүйнө үчүн алар бул дүйнөдө жашаган өзү дүйнө үчүн. Дин үчүн эмес да. Балким ошол дүйнөнү сунуштап көрөйлү, Мухаммад ошол нерседен кайтпайтыр деп туруп, Утба ибн Рабияны жөнөтөт. Утба ибн Рабия пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, ошол нерселерин сунуштайт. Эмнени сунуштайт? Кел дейт.
эгер каалайсыңбы дейт, сени Меккенин ичиндеги эң бай адам кылып коелу дейт. Кааласаң дейт, биздин үстүнөн падыша кылып коелу дейт. Каалайсыңбы дейт, сага эң сулуу кызыбызды берели дейт. Болгону сен ушул немеңди даватыңдан токтогун дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагынын сөзүнө кунт коюп угуп бүткөндөн кийин бүттүңбү дейт. Валидге бүттүңбү дейт. Анда мага кулак салгын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне караңыз, Фуссилат сүрөсүнүн 1-аятынан 5-аятына чейин окуп берет. Жанагы жерде окуп бергенде Валид угуп туруп жанагы жерде Аллах Тааламдын ушунчалык көркөм, ушунчалык кооз, ушунчалык сонун сөзүн угуп таасирленип кетет дагы. Анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астынан эмне кылып кайтып кетет. Башка бир руваяттарда ушундай деп келет: "Фаин а'раду факул анзартукум саиqatun митла саиqati ади ва самуд." Эгерде алар баш тартса, айткын: "Эй Мухаммад, силерге тез күндөрдө Аттын жана Самудтун азабы жетип келет" деген аятка жеткенде колу менен ушундай секирип туруп, "Болду Мухаммад, токтоткун, ушул жерден токтоткун" деп жанагы жерде секирип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колу менен жабып калат дейт. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуп жатканы чыныгы кереметтүү Аллах Таалам аят экендигин билет эле. Жана Аллах Таалам эскертип аткан болсо, бул ошол Самуд коомуна келген, Ат коомуна келген азапты алар өтө жакшы билишет эле. Кандай болуп азапталган, эмне себептен азапталган дагы жакшы билишет эле. Ошол азап силерге дагы жетип келет деген эскертүү болгондо жанагы жерде "Болду Мухаммад, токтоткун, ушул жерде токтоткун" деп токтотуп калат дейт. Анан жанагы жерде Утба өзүнүн элине кайтып барат. Утба Абул Валид деген куньясы болот. Караңыздар, ошол элине кайтып барганда ушундай деп айтат: "Аллахка ант ичип айтамын" дейт. Бул баягы барган түсүнөн башка түс менен кайтып келди. Бул Мухаммад өзүнүн сыйкырлуу сөзү менен сыйкырлап койду дейт. Анан жанагы Абул Валид келип, Утба келип ушундай деп айтат дейт. Сөздүн кыскасы мындай дейт: "Келгиле" дейт. "Мухаммадка каршы чыгууну токтотойлу. Эгерде ушул алып келген нерсе чындык болуп, арабтардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылып жеңе турган болсо, анда сиз дагы биз дагы арабтардын үстүнөн бийликке ээ болобуз жана алардын байлыгына да ээ болобуз" дейт. Эгерде бул алып келген нерсе батыл, жалган нерсе боло турган болсо, анда арабтар өзү жетиштүү болот. Биз ушул четте эле туруп турайлы, арабтар өзү токтотуп коет бул нерсени дейт. Жанагы жерде эмне дейт? Жанагы Курайш эли "Сени дагы Мухаммад сыйкырлуу сөзү менен сыйкырлап коюп тур" деген сөздөн башка эч нерсени айта албайт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ирет карасаңыздар, мындай аннык аларга жооп берген жок. Аннык жооп берген жок. Куран аятын окуду, ошол менен эмне тыянак чыгарып алабы деген ойдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Утбаны жөнөтүп жиберди. Бирок Мекке мушриктери үмүтүн үзгөн жок. Бир дагы үмүтүн үзгөн жок. Бул жерде пайгамбар Мухаммад эч кандай эмне анык жооп берген жок. Балким дагы бир рет бардыгыбыз барып сунуштап барсак, жок дебейсиздер деп дагы эмне кылышат? Ошол жерге көпчүлүк болуп барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне ошол байлыкты, жогорудагы нерсенин бардыгын сунуштайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? "Силер эмне деп жатасыңар" дейт. "Мен силердин байлыгыңарга" дейт. "Караңыз, чыгыш үчүн же мал дүйнөңөргө кызыкканымда, же падыша болууну эңсегенимде" дейт. "Мен силердин ушул нерсеңерге жетмекмин" дейт. "Бирок мен кылып жаткан даватымда максат бул эмес" дейт. "Мен силерге Аллах Тааламдын жалгыздуулугуну жана жалгыз Аллахка сыйынууга гана чакырып келдим" дейт. "Жана Аллахтын азабы менен эскертип келдим" дейт. "Кааласаңыздар ээрчиңиздер, ушул динди кабыл алыңыздар жана ээрчиңиздер. Аллах Таалам ушундай сиздерди астынан дарыялар аккан бейиш менен сүйүнчүлөйт" дейт. "Кааласаңыздар, эгер баш тартсаңыздар, Аллах Тааламдын чоң азабы бар. Ошол нерсени мен эскертемин" дейт. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип эмне кылат? Өзүнүн ачык позициясын билдирет. "Мен силердин бир колума айды, бир колума күндү берсеңиздер дагы, мен силердин эмне диниңерге кайтпаймын жана мен силердин азгырылбайм" деп. Ошондо Мекке мушриктери башка позицияга өтөт. Ал позиция кандай? "Эгерде" дейт, "сен айткан чын боло турган болсо, сен Роббиңе дуа кылчы" дейт. "Мына бул тоону" дейт, "биздин ошол Меккени тоо айланып эмне курчап турган болот. Ошол тоону биздин арабыздан мындай алысыраак жылдырып жиберсин, биздин өрөөнүбүз кеңирээк болсун" дейт. "Жерибиз ушундай кенен жер болсун" дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Биздин ошол мушриктер айтат, биздин атабыздан болгон улуу атабыз Кусай ибн Килабты тирилтип берсин дейт. "Биз андан сурайлы, сен ошол Мухаммад чындап эле пайгамбарбы же пайгамбар эмеспи? Эгер чындап пайгамбар болсо, ошондо сени ээрчиле" десе, пайгамбар салам жанагы эле жоопту берет: "Мен силерди эскертүү үчүн келгем, мен бул нерсегеээлик кыла албаймын" деп. Андан кийин дагы башка суроо коет. "Андай сен эгер чындап пайгамбар боло турган болсоң, сенин пайгамбарлыгыңды тастыктай турган бир периште келсин, биз ошондон сурап алалы" дейт. Көрдүңүздөрбү? Субханаллах.
Андан кийин дагы ушул сыяктуу эмне суроолорду сурайт. Эгерде сен чындап пайгамбар болсоң, Аллах Роббиңе дуа кылгын, бизге алтын күмүштөн ошол жердин казынасын ачып койсун дейт. Көрдүңүздөр, өзүнүн астындагы эң балуу деп билген нерселерин сурайт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардыгына бул нерсе Аллахтын колундагы нерсе, бул нерсеге мен эйлик кыла албайм деп жооп берет. Анда акырда айтат, азап жөнөтсүн дейт. Субханаллах, караңыздар, азап жөнөтсүн. Ошол азап, сени убада кылып аткан азапты биз көрүп калайлы дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул азап эмне дейт? Менин колумдагы нерсе эмес, бул Аллах Тааланын колундагы нерсе, Аллах каалаган учурда жөнөтөт деп эмне аларга ошентип жооп берет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне алардын жообуна ачык өзүнүн позициясын билдирүү менен жооп берет. Андан кийин Абу Жахил, караңыздар, Абу Жахил дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршылыгын токтотпойт. Күндөрдүн биринде Абу Жахил ошол Курайш болуп отурган жерде мен азыр Мухаммадты эмне кылам дейт, өлтүрөмүн дейт. Эгер өлтүрсөм дейт, ошол Бану Хашим мага каршы чыкса, мага жардам бересиздерби дейт. Албетте жардам беребиз деп жанагылар күйлөп Абу Жахилди жөнөтөт. Абу Жахил чоң ташталат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип сажда кылышын күтүп отурат. Сажда кылып ибадат кылып турган учурда таш менен келип башына таш менен жан чейин дегенде жанагы Абу Жахил артка карап чегинип, анан жана мушриктердин алдына келип калат. Жанагы түсү эмне бозоруп кеткен, такыр башка түс менен кеткен адам бозоргон түс менен кайтып келди. Жанагы жерде Мекке мушриктери не болду? Абу Жахил деп сураганда жанагы айтат, чындыгында мен жакындай дегенде бир төө, ушундай чоң, мойну ушундай жоон болгон, башы чоң болгон төө жепс кое жаздады дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин айтат, бул Жибрейил алейхиссалам дейт. Эгерде жакындаганда аны тыткылап салмак дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кээде ушундай кылып коргоп калган. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мекке мушриктери соодалашууга өтөт. Кандай кылып соодалашууга? Жогорку кылган ыкмалары эч кандай пайда бербегенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга коркутуп дагы көрдү, үркүтүп дагы көрдү, алдап дагы көрдү, азгырып дагы көрдү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байлык дагы сунуштап көрдү. Эч нерсесинен маянап чыккан жок. Демек эми башка бир метод ойлоп чыгат, башка бир ыкма ойлоп чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды балким ушул нерсе менен азгыраттырбыз деп. Ал ыкмасы кандай эле? Мухаммад дейт, кел дейт, сенин Роббиңе жарым жыл сыйнайлы, биздин Роббибизге сен жарым жыл сыйнасын дейт. Эгерде сенин Роббиң акыйкат болуп, биз ошол нерседен акыйкат тапсак, анда сенин диниңе ээрчилер. Эгерде сен биздин динибизден акыйкат тапсаң, балким биздин динибизди ээрчийсиң дейт. Ошондо Аллах субханаху ва таала эмнени түшүндүрөт? Кул я айюхал кафирун деген сураны түшүндүрөт. Караңыздар, кул я айюхал кафирун айткан, эй капырлар дейт. Ла абуду ма та'будун, мен силер сыйынып жаткан нерсеге сыйынбаймын. Вала антум абидуна ма абуд, жана силер дейт, мен сыйынган нерсеге сыйынбайсыңар. Вала ана абидун ма абаттум, жана мен силер сыйынган нерсеге сыйынбаймын. Вала антум абидуна ма абуд, жана силер мен сыйынган нерсеге сыйынбайсыңар. Лакум динукум валия дин, силердин өзүңөрдүн диниңер бар, менин өзүмдүн диним бар деген аятты түшүрдү. Бир туугандар, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе менен жооп берди. Ушул нерсе менен эмне Мекке мушриктерине ачык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн диндеги позициясын билдирип койду. Бул нерсе менен сиз менен биз чоң пайда алсак болот. Кандай пайда? Мусулман адам акыйда маселесине келгенде уступка деген нерсени билбейт, бир туугандар. Туура, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анча-мынча жерде кээде уступка кылат, анча-мынча өзүнүн укугунан кайткан жерлери болгон. Келечекте келебиз, Худайбия келишиминде Меккени фатх кылган жерлерде кээ бир нерселерди айткан. Бирок бир туугандар акыйда маселесине келгенде, Аллах Тааламдын жалгыздуулугу, таухид маселесине келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эмне грамдагы ойлонуп көргөн эмес, ошолордун динине өтсөм окшойт деп. Жок, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сиз менен биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушул нерсесин үлгү тутушубуз керек. Акыйда маселесинде эч качан уступка болбойт. Кел, мисалы, бирөө айта турган болсо, кел, сен диниңди макул кабыл алайын. Сен менин динимде бир күн жаша, мен сенин диниңде бир күн жашайын десе, биз эмне дейбиз? Кули айюхал кафирун ла абуду ма та'будун дейбиз. Кудду ушул жоопту беребиз. Кааласаң динге киргин, каалабасаң кирбегин, мен сенин диниң менен жашабаймын эч качан. Менин өзүмдүн диним бар, сенин өзүңдүн диниң бар деп айтабыз. Бир туугандар, билиңиздер, акыйда маселесинде хак бар, батыл бар, үчүнчүсү болбойт. Акыйкат бар, батыл бар. Түшүнүктүүбү? Акыйкат болбосо, андан башкасынын бардыгы батыл. Демек, бир туугандар, сиз менен биз этикат маселесинде, иман маселесинде эч качан эмне позициябызды берип жибербейбиз. Эч качан позициябызды сатып койбойбуз. Мисалы, кандайдыр бир азгырыктар боло турган болсо, Аллах субханаху ва таала өзү сактасын, фитналар боло турган болсо, мисалы, фикый маселелерде же болбосо динде усул болбогон маселелерде анча-мынча уступка кылышыбыз мүмкүн, эгер шарият ошол нерсеге уступкага уруксат берген болсо. Бирок акыйда маселесинде эч качан уступкага болбойт, бир туугандар.
Мисалы, сен сыйынып аткан мазарга мен дагы бир күн барып сыйнайын, анан сен дагы өзүңдүн жамаатыңа алып келип, мен сыйынып аткан Аллах Таалама бир күн сыйын деген нерсе болбойт. Кала сыйын, мен сыйынган Аллах Таалама, кала сыйынба, мушрик болуп өлүп кет. Мен бирок сен сыйынган нерсеге эч качан сыйынбаймын. Аллахтан бөлөк нерсеге эч качан Аллахка шерик кошпоймун деп өзүнүн эмне позициясын билдирүү керек. Андан кийин караңыздар, дагы бир нерсе, бир туугандар, фикх маселесинде бул акыйда маселесинде хак болот, батыл болот деп айттык. Хак, акыйкат, батыл деген андан башка нерсенин бардыгы батыл деген. Түшүнүктүбү? Туура эмес нерсенин бардыгын батыл деп айтат. Түшүнүктүбү? Акыйкат болбосо андан башкасынын бардыгы батыл деген нерсе. Ал эми фикх маселесинде савап болот, туура болот, мухти болот. Түшүнүктүбү? Адаш, мындайча айтканда, иштихат кылып ката кетирген болот. Эң ачыларлуу нерсе ушул фикх маселесин, акыйда маселесин адаштырып жиберген кээ бир бүгүнкү күндөгү жаштарды көрүп зээнибиз кейи. Фикх маселесинде бир туугандар мухти деген нерсе иштихат кылып туура жооп, туура иштихат кыла турган болсо 2 соопко жетишет, туура эмес иштихат кыла турган болсо 1 соопко жетишет. Түшүнүктүбү? Иштихат кылгандыгы үчүн Аллах Таала 1 сооп берет. Туура эмес ошол өкүм бергендиги үчүн сооп албайт. Ал эми туура сооп алган үчүн 1 эмне сооп, ал эми иштихат кылган үчүн дагы 1 сооп берилет, 2 сооп берилет. Демек, бир туугандар, фикх маселесинде ал батыл, ал ушу адашты, ал түбөлүктү тозок деп эч качан айтпайбыз. Ушул нерсени жакшылап билели. Фикх маселесинде мынау туура, Аллаху а'ла ва а'лам, Аллах билүүчү, ушул туурарак, же болбосо ушул салмактуу деп айткан өзү туурарак. Түшүнүктүбү? Себеби фикх маселесинде иштихат эшиги ачык, кыямат күнүнө чейин ачык бир туугандар. Иштихат бир алым келип, муштахид даражасына жеткенден кийин ал алым бирөөнүн мазхабын ээрчиши өзү арам болуп калат. Түшүнүктүбү? Ал алым өзү эмне мазхабы болот. Ал мазхабты ээрчиш эмне, ал бирөөнүн мазхабын ээрчиштик ага арам болуп калат. Өзү иштихат кылып тапкандан кийин ал туура табат же туура эмес табат. Демек, сиз келип туруп бир маселени окуп туруп, сиз бир маселени окудуңузбу, андан башка миңдеген маселелер бар, сиз билбеген. Бир маселени окуп туруп, ушуну кааласаң ээрчигин, ла абуду ма та'будун деп жанагы жерде аятта окубайбыз. Лаким динукум валия дин. Сенин өзүңдүн диниң бар, менин өзүмдүн диним бар деп айтпайбыз. Жок. Биз айтабыз, бул биз ушул эмне биздин пикирибизде ушул туура деп билебиз. Аллахка туурасы белгилүү. Биз ушуну туурарак, салмактуу деп билебиз деген жакшыраак. Ал дегени фикх маселесинде жана акыйдада иштетилген хак батылды иштетпейбиз. Түшүнүктүбү? Ал эми акыйдада бул да туура болушу мүмкүн деп фикхтеги иштеткен нерсени иштетпейбиз. Бул мухти, мусип болушу мүмкүн деп айтпайбыз акыйдада. Акыйдада хак бар, батыл бар. Акыйдада иштихат деген нерсенин өзү жок. Түшүнүктүбү? Туура кээ бир маселелер бар. Ал маселелерди келечекте келебиз. Бирок негизги акыйданын основасы бар го, устундары бар го. Ал нерседе иштихаттын өзү эшиги жабык бир туугандар. Ал нерсе Кур'ан, Сүннет ачык айкын баяндап койгон. Ал нерседен башкасынын бардыгы батыл болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Демек, ошон үчүн сиз менен биздин ушундай шариатты терең өздөштүргөнүбүздүн аламаты фикхдеги иштетилип турган терминдерди акыйда маселесинде иштетпей, акыйдада иштетилип турган терминдерди фикхте практиковать этпештигибиз. Түшүнүктүбү? Фикхте үйрөнүп алып туруп, анан акыйдада чуркап келип туруп, ошундай экен дештик туура эмес болуп калат. Же болбосо акыйдада үйрөнүп келип туруп, хак бар, хактан башкасы батыл. Сен мындай окуп атасың намазды, мисалы, кээ бир адамдардан угуп калабыз, сен колуң көкүрөккө коюп намаз окубадың, сенин намазың батыл, жок ушу. Сен өзүңдүн диниң бар дегендей мамиле кылышат. Бир туугандар, бул маселе өзү талаш маселе. Эгер ушул маселеге кайта турган болсо, бул маселеде келген хадистер өзү алымдар ортосунда талаш маселе деп фикх маселесин айтып өткөнбүз. Айтайын деген нерсе, бир туугандар, көрдүңүздөрбү, сиз менен биз дагы ушундай акыйда, этикат маселесинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекем тургандай бекем турушубуз керек. Эч качан акыйдабызды арзан нерсеге сатып жибербешибиз керек. Мусулмандын өзгөчөлүгү ушул нерседе бир туугандар. Башка дин өкүлдөрү көбүрөөк акча берип койсо, же болбосо кыздар аялдар менен азгырып койсо, азгырылып динин сатып жиберүүгө даяр. Акыйкат бир туугандар. Бүгүнкү күндө окуяларды караңыз, ал эми мусулман адам жок. Акча ошол мушриктердин көз карашында эң баалуу деген нерсеге дагы өзүнүн акчасын, акыйдасын сатып жиберет. Себеби акыйдасы бул акчага таразалана турган нерсе эмес. Акыйкатта бул Аллах Таалам берген чоң бир немат. Акыйкат бир туугандар, Аллах Таалам берген эң чоң нематтардын бирөөсү сиз менен бизди мусулман кылып, туура ишеним менен, туура акыйда менен жашатып койгондугу. Аллах Тааламды жалгыздап, Аллах жалгыз өзүнө сендирип койгондугу бул эң чоң немат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйдүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын уктуруп, ошол нерсени сиз менен бизге ушул жерге келип угуздуруп койгондагы бир чоң немат бир туугандар.
Караңыздар, кээде отуруп ойлонушуңуздар мүмкүн. Ошо менен жыйынтыктайбыз иншаллах. Сахабаларга ушундай бир чоң немат берди Аллах Таалам. Кандай немат десе, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи көрдү де. Акыйкат. Сахабаларга берген немат Аллах Таалам эч кимге берген эмес. Сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи өз көзү менен көрүштүгү фиq маселесинде кейбир сахабалардан кийинки келген алымдарга караганда фиq маселесинде азыраакты билсе дагы өз көзү менен көргөндүгү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи өз көзү менен көргөндүгү үчүн даражасы бийик болот. Түшүнүктүбү? Даражасына эч ким жетпейт. Сахабалардын даражасы бул Аллах Таалам каалады, ошолорго берди. Биз татыктуу эмес элек аларга, сахабаларга Аллах Таалам бизге пайгамбар саллаллаху алейхи көрүштү насип кылган жок. Бирок ошол эле учурда бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баянын окуштукка Аллах Таалам тауфик берди сиз менен бирге. Бул чоң бир жакшылык. Ушундай жахилият, караңгы, надандык ушунчалык кенен тарап турган учурда, ошондой доордо Аллах Таалам сиз менен бизге өзүбүздүн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жашоосун окуштукка мүмкүнчүлүк бердиби? Сиз менен биз Аллах Таалама хамд саналарды айтайлы, мактоолорду айтайлы. Аллах Таалам ушундай мүмкүнчүлүк берген. Нечендеген инсандар жүрөт. Бирме-бир адамдардын историяларын билиши мүмкүн, тарыхтарын билиши мүмкүн. Акындар болобу, же болбосо чыгармачы адамдар болобу, же болбосо башка спортчу адамдар болобу, бирме-бир билиши мүмкүн, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүн баянын билбеген адамдар бар. Мусулманмын дейт ошолор деле. Ал бир чоң бир кордук. Аллах Таалам ошолорго бүт адамдардын өмүр баянын окуштукка мүмкүнчүлүк берип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуштукка мүмкүнчүлүк бербеди. Бир кордук. Сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйбөй туруп бейишке кире албайбыз. Туурабы? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окутуп койдубу? Демек Аллах Тааланын чоң жакшылыгы, бул жакшылыкты, бул неmatты пайдаланайлы. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu